Assalamu alaikum урматтуу телеөргөнчүлөр. Биз Мифтах Араби араб тилин үйрөнүү китептери менен кезектеги сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыз орун тактооштор хуна жана хунака. Хуна мында же болбосо бул жерде, хунака тиги жерде деген орун тактоош экен. Ана хуна мен бул жерде. Анта хунака сен тиги жердесиң. Qittun хаза qittun хуна qittun бул жерде мышык ва хунака калп. Хунака алсыраак жерде турат, калп. Хуна мен хуна. Демек суроо беребиз. Мен хуна. Хуна тилмизун ва тилмиза. Хуна тилмизун ва тилмиза. Бул жерде ким бар? Бул жерде окуучу бала жана окуучу кыз бар. Маза хунака. Эми ушул жерде урматтуу телеөргөнчүлөр дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, жандууларга мен деп кайрылабыз. Ал эми жансыздар болсо маза. Мен дегенибиз ким? Маза болсо эмне? Маза хунака. Хунака китабун ва дафтар. Хунака китабун ва дафтар. Тиги жерде эмне бар? Тиги жерде китеп жана дептер бар. Бул көнүгүүдө төмөнкү суроолорго чогуу жооп беребиз. Маза хуна? Хуна байтун. Маза хунака? Хунака таиратун. Эми бул жандуу экен. Мен хуна талибун. Бул жансыз экен. Демек буга маза суроосун беребиз. Маза хунака? Хунака баб. Эми урматтуу студенттер, төмөнкү суроолорго өзүбүз жооп беребиз. Мен хуна. Хуна ولد صحيح. من هناك بنت. ماذا هنا صورة. ماذا هناك طائرة. هل أنت هنا؟ نعم أنا هنا. من هذا طالب. هذا ولد. هذا تلميذ. Урматтуу телеөргөнчүлөр, бүгүн биз орун тактоошторду өттүк. Хуна жана хунака. Хуна тактоочу жакынкы аралыкка көрсөтүп айтабыз жана хунака алыс жердеги нерсеге ишарат кылып айтабыз. Хунака. Хуна ана ва хунака анта. Хуна нахну ва хунака антум. Демек, урматтуу телеөргөнчүлөр, бул сөздөрдү жаттайбыз жана ар бир сөзгө бирден сүйлөм түзүп, комментарий калтырсаңыздар болот. Эмки сабактардан амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.